Азыркы кезде жаштар көбүнчөсү ата энеси азыркы мындай учур болуп калды да. Ата энеси урушуп койсо, биз жаштар башкача ойлоп алабыз да, жаман ниет менен кабыл алып ошондуктан биз ар дайым ата энебиздин айтканын кылышыбыз керек. Ата эне кайсы убакта көбүнчө урушат ошол жаштарды? Жаман туура эмес кылган ишине урушат. Мисалы, кандай десем, Азыр менин оюмча, мектеп окуп алса, менин оюмча ошол балким кошуласыңар, кошулбайсыңар, ата энелер жаштар, кыздар, балдар өстүрүп урушуп калды окшойт деп калдым. Мисалы, сотка алып бербесе урушат, шым алып бербесе урушат, дискотекага жөнөтпөй койсо урушат. Бул туурабы же туура эмеспи? Туура эмес. Анткени ата энени ар дайым билип жүрүш керек, ата энени түшүнүш керек. Ал ата эне ушунчо байке карындаштарыбыз деле бар, аларды деле кийингенге аракет кылыштары керек. Ошон үчүн биз ар дайым ата энебизди түшүнүшүбүз керек. Кээ бирлер бар, ата энесин түшүнбөйт. Эмнеге түшүнбөй атат азыр көпчүлүк? Мына былтыр Кыргызстан боюнча 100дөн ашык окуучулар суицид өлдү да, каза болду. Өзүн өзү өлтүрүштү, өзүн өзү кол салды. Бул эмнеге? Бул ошо мобильный телефон колдонгондуктан, көбүнчө интернетке көбүнчө жаштар андай колдонбош керек. Көбүнчөсү мен ошонун деп ойлойм да. Кээ бир мектептердин ошол биз мугалимдер менен сүйлөшсөк, аябай биз сыймыктанган, жакшы окуган кызыбыз эле, жакшы окуган, олимпиададан жеңип келген кыздар, балдар эле деп айтып атат да. Буга эмне себеп? Анда колдонбой эле койсоңор болобу же болбойбу? Колдонбой койсок деле болот. Ошо мен жаштарга айтар элем. Эч качан ата энеңерди барында капа кылбагыла, ар дайым ата энеңерди урматтап билип, ата эненин баркы ошондой улуу турат. Ошон үчүн ар дайым ата энебиздин баарына шүгүр кылып жүрүшүбүз керек экен. Окуучулар, мен силерден суранычым, ошо ар дайым ата эненин баркын билип жүргүлө. Ата эне бул биз мүлк, бул байлык, байлык эчтеке неме кылбайт. Бул ата эне биздин байлыгыбыз. Ар дайым мен ошо ата эне. Рахмат.